Анда бұл чынында eski торлар көп чыккан, чыгарган торлардын 70%. Қазір ушул торлар остров қалып кеткен, ұмытылып қалып кеткен eski торлар. Көлгө түшкөн адамдардын колу бут илинип калса, кандай гана коркунуч болот чөгүп кеткенге. Көлүбүз эми бүгүнкү күндө дагы ушу тазаланбаганда, бул ушу көлүбүз соолуп жок болмок да, саз болуп калмак. Саз болуп калмак ошол ойдон. Оп, бисмилла. 10 жыл, 20 жыл жаткан торлорду чыгарып келатканда, өзгөсү менен көргөндө ошол экини канча жылдан бери өзүнүн уусун көлгө чачып жатканын өзгөсү менен көрсөң жаның кейит. Элдин көзү бар, көлдүн көзү бар. Көлүбүз таштандыга толуп, балык улоочу торлорго чармашып болбой бараткан учурда президентибиз указ чыгарып көлдү сактап калдык. Мынакей азыркы учурда көлдөн балык улоочу синтетикалык торлор жаңылары чыкпай эле. Эскилери дагы бир топ азайып калышты. Азайгандан себеби көлүбүз тазаланып, балык да көбөйө баштады. Функциональный обязанностьни эски болсо деле аткара берет экен да. Монтип карабайсың. Өрдөк каздар түшүп кала берет. Канча деген жан жаныбарлар. Анан муну биздин суучул балдар ушул суу астында калып калган торлорду ар кандай ыкма менен суунун астынан чыгарып атышат. Бул чыгарганда эле өзүнчө деле бир баягы жеңил көрүнгөнүнөн суунун астында жатып калган тоор абдан эле оор чыгарыш. Мына могу эски балыктар көптөн бери туруп уже чирип бузулуп калган. Өрдөк чыгып калды, караңызчы. Мына дагы келтирет өрдөк. Эми көп эле баягы интернет булактардан комментарий көп окуйбуз. Ой, булар торду чыгарып салышып, кайра эртесин кайра ошол эле торду салып чыгарышып эле чыгарып эме иштей беришет. Жок, андай эмес. Бу жерде биз эле иштеп аткан жокпуз да. Эл көрүп атат, жакынкы элдер көрүп атат. Экологдор бар, экотур милиция бар. Баарыбыз биргеликте иштеп келатабыз. Бүгүн чыгарган торлорду атайын сактачу жерге алып барып коюп атабыз. Алар бүт көрүп атат. Элдин көзү бар, көлдүн көзү бар. Ала талам деле көрүп турат. Биз андай жумушка барбайбыз. Канчалык эртерээк бүтсөк өзүбүзгө жакшы. Күнүгө эле салып койгона, чыгарып койгона, салып калып эч токпойт. Бул дагы бир жаман жери, бир эле орунда туруп калбайт. Толкун менен кээде топтолуп жээктерге жакын барып калат. Ошол эле көлдүн жээгинде эс алып келип, конокко келип, көлгө түшкөн адамдардын колу бут илинип калса, кандай гана коркунуч болот чөгүп кеткенге. Анткени бул дагы тоор чырмай берет да, бир илинген жериңен чыгып калбай эле. Ушул жумуш мына 2023-жылдан бери келет. Биринчи жылдар келгенде мында көлдүн үстүнөн көрүнүп турат эле да торлор. Каякта экенин көрчүбүз, азыр эми издейбиз. Көл чоңда биз өзүбүз азбыз. Анан баары бир баягы жетишпей эткенсиң, бул илгертеден мурунтан салынып калган торлор да. Эми бул баягы жакынкы бир 1-2 жылдын ичиндеги торлор эмес. Мурунтан 10 жылдап да жаткан торлор бар. Баягы кумга, ташка сиңип жерге жабышып калган торлор бар. Бул баягы балык салганда ушул участкаларды билишет экен да, балык кайсыл жерлерде өрдө өрүнчө. Ошол балык келген жан жаныбарлардын жолдорун буушат экен. Бир жерден эле могу 4-үнчү тор кетти. Ушундай эски торлорду чыгарып атабыз да. Былтыр мисалы 70%-ын жаңы торлор чыккан. Быйыл мына андай жок көрүнүш. Быйыл жалаң ушундай эски торлорду, калып кеткен торлорду чыгарып атабыз. Анан биз тазалап түзөк, алар өз тарабынан жанагы браконьерлерди киргизбесе, жаратылыш министрлиги тазалык жагын көңүл көрсө эле, мына көрсө эмгек жылдарда сонун жалтылдаган эле көлүбүз болуп калат көрсө. Бул дагы бир өзүнчө кийин тарых болуп калат, ошондо тазаланган деген сөзгө келип калат да.